Дамир айым ошол күнү дүкөндө жалгыз болчу. Ал 20 жылдан бери соода кылган дүкөнүндө мындай окуя болот деп оюна да келген эмес. Сатуучу эч нерседен кабарсыз уюлдук телефон аркылуу кино көрүп отурган. Дамир айым күн сайын түнкү 1-2ге чейин соода кылчу. Саат 12лер болуп калган. Бир убакта медициналык беткап кийген 2 адам кирип келип, дароо эле мойнуна бычак, башына ок атуучу куралды такап болгон акчасын талап кылган. Дамира коркуп кетип болгон акчаны карматат. Тесиз бол акчаны бер, кана акча, телефонду бер. Кассаны өздөрү ачты. Менде эчтеке жок дедим. Мага тийбегиле, калган нерсени алсаңар ала бергиле. Мага тийбегиле, мен үйдө кичинекей балдарым бар дедим. Анан кассаны өздөрү ачты дагы, кассадан пакети бар экен, пакеттин акчанын баарын салып алышты өздөрү. Ошол күнү түндөн бери, күндүздөн бери топтогон акчам болчу, эчтеке ала элек болчумун. Акчанын баары, короче, 10 миңден ашык, 10 миңге чейин акча болчу. Анан акчамды алды и сигарет турган прилавкадан сигареттен алышты. Ордунан кыймылдабай отурган, чыкпагын деп туруп сүйлөп чыгып кетишти. Алар 2-3 мүнөттүн ичинде ушундай нерсе болду. Мен чуркап көчөгө чыктым. Көчөдө да эч ким жок болчу. Түнкү саат 12ден 2 мүнөт өткөндө мен уже 102ге чалдым өзүм. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам аракеттери менен алар көп узабай кармалган. Алар Ош шаарына конокко келгендиктерин айтууда. Кеткенге акчасы жок, аргасыздан бул ишке барышкан. Жол кирге акча жок болуп калды. Жол кирге акча жок болуп калганынан досум акча бермек, ал бербей телефонду өчүрүп кида жетип кетти. Анан ошондой сууктук ачкачылыктан турмуш иш кылып алдык да. Ошко эмне себептен келдиңер эле? Ошко ошол досумдун аял төрөгөнүнө келген болчу. Конокко келип анан кайра жол кире табылбай калдыңарбы? Ошол кида жетти да, конокко келип. Бир күн түнөп эртеси жоголуп кетти да телефон өчүрүп. Үйүнө барбайсыңар беле? Үйүндө мындай Ошто биякта мындай эле жерде жүргөнбүз да. Өзү Каракылжадан болот тип бала. Пистолетти каяктан алдыңар? Пистолет бар болчу мурда эле, газовый. Өзүңөр сатып алдың, жаныңда алып жүрчү элең, Эметип алган болчукан, алмашып алганбыз телефонго. Силердин ушул кылганыңар туура эмеспи, айтчы? Туура эмес. Айла жошу чечимге эчтеке жок, акча жок. Тартип сакчылары шектүүлөр тарабынан тонолгон буюмдарды кайтарып алып, атайын экспертизага жөнөткөн. Аларга каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Кылмыш жасоо үчүн атайын даярданышкандыгы анык болуп атат. Анткени өкө тең бет каптарды кийишкен, медициналык колдорунда тапанча болгон, жана бычак менен кирип коркутуп, ошол күнү түшкөн акчаны 6 миң сомго жакын алып, жана ошол сатуучу кыздын уюлдук телефонун алып кетишкен. Бүгүнкү күндө алардын үстүнөн дагы каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, өкө тең Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Каракчылык менен коркутууга кабылган айымдын ден соолугу жакшы. Ал күнөөлүү адамдарга мыйзам чегинде чара көрүлүүсүн талап кылат. Феруза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.